Номер Азамат. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар, жастар? Біріншіден майрамыңыздармен барыңарды. Бүгін бірінші күн жазғы майрам, андан сыртқары жұма майрек болсын. Мен аты Жомарт Исмаилбеков, апамның аты Маткаримова Махаббат, Сафировый директора. Апам көз іштейбіз, бизнес по наследству деген ұғатсаңа керек. Именно бизнес по наследству, бизнес семьяда oldu. Біз семейный іштейбіз. Бардық балдары, жана омка эжем мына жерде уже путевка өтіп алған, 7 мемлекет көрген. Бары семейный іштейбіз. Жана апам менен семейный контракт кылдык недавно и уже азыркы доходубуз 130 000, 150 000. Сафировый директордун доходу, кроме этого, кече жакында бизге компания $4 000 премия плюс еще 50 000 рубль бонус берди компаниядан. Это вот кроме дохода, да? Вот. Кыйынчылыктар болгон, башында любой адамда эле болот. Лидерлер эле көрүп атат. Арифлардан эмнени үйрөндүм мен биринчи. Канча түштү акча? Озвучивать этпечи рубльми? 400 майдасы менен 414 000 ушундай примерно түштү да. Бир каталогдо 21 күндө. Ооба, 21 күндө примерно 414 000 рубль түштү. 50 000 челегал. 50 000 челегал эм чыгып. 50 000 ишет челек, бул 50 000 сыттар, 50 000 эм чет да. Вот, эмнени айтмакчымын? Башында кыйынчылык болот. Мен 14 жашында жазылгам компанияда, 13 жашында уже иште баштагамда, 14 жашым туулган күнүмдө өзүм жаздыргам регистрацияга Арифламге. Анан бир каталогдо 12% менеджерге чыгып туруп, уже самостоятельно иште баштагам, презентацияларды өзүм өткөм, самостоятельно иште түшүнгөм, өзүмдөр заказдар топтоп, заказдар алып берип, 14 жашында кичинекей болчумун. Азыр 20 жаштамын деп атам, 98 жыл болом. 20 жаштагы балдар менен чоңураак, ошондуктан 14 жашымда мен еще кичинерээк болгом. 14 жашында иштегенде көчөдө туруп, мына 2 айчын баласы Марат 99 жылда дос болуп экөөбүз бирге иштейт элек. Мына Мики тоже бирге иштейт элек. 14 жашта чуркап иштейт элек. Бул жерде самый главный командада бири-бириңер менен иштеген, жакын жүргөн адамыңар, тууганыңар, вот это самое главное, да, бул жерде это бесценно. Потому что недавно мен Сафировый директор болуп семейный контракт кылганда Мики азыр иштеп келип баштады да. А так ал кетип калды эле. Мики до сих пор айтат да мага келипчи. Сен старший золотой директор болгонуң үчүн мен азыр келип иштеп баштадым. Это говорит о том, что жакын адамыңар самое главное, да? Мотивацияны именно ошол адамдар берет. Досуңарбы, бул жерде иштеген спонсоруңарбы, командаңардагы адамдарбы, это самые главные люди. Вот. Так что спасибо биздин командага, спасибо всем. Бул силердин дагы ийгилигиңер. Арифлемде эмнени үйрөндүм? Биринчи очередь бул максат коюшту үйрөндүм. Максат коюп, өзүң максатыңа жетүү боюнча кантип максат коюш керек, баягындай коллаж мечты деп коет, мечтаңы өзүң жазып, тетрадьтага жазып, приклеивать этип, ойлонуп, ошо ойлонушту үйрөндүм. Вот именно подсознание деп коет, мышлениени үйрөндүм. Туура максат коюп, максаттарыма Кудай кааласа жетип атабыз. 4 мамлекетти көрдүм компаниядан. Это биринчиси бул 2017 жылы Золотая конференция круизный лайнерде болду. 3 мамлекетте Италия, Турция жана Италия, Турция, Грецияда болду. 4 островду көрдүк. И мурдагы жылы 2018 жылы Испания, Мадрид шаарына. Это вот компания Арифлем бесплатно берген путевка, да. Путешествовать эткен мен үчүн деле бир максат болчу. Ол бул максатка тоже бирге жеттим компания менен. Бул жылы деле мына Пальма де Майорка условиясына кардык. Помогуз. Это вот компания берет мүмкүнчүлүгү, да, и то, что по наследству берет, это тоже самое главное, потому что көп адамдар бул жерге именно апам ошол үчүн келген, по наследству бериш үчүн. Кайсыл доходко жетпегиле, кайсыл уровеньде болгола, ошону эле балдарыңарга өткүзбөсөң болот. Это нигде такое не предоставляет, да, эч жерде мындай нерсе жок. Самое главное терпение, вот ушул жерде, да, көбү келет, көбү кетет, эч ким билбейт ким калып кетет, да.
10 адамдан 2 адам иштеп кетиши мүмкүн. Это самое главное терпение, да, это говорит о терпении. Сенде терпение болсо, упорство болсо, максат коюшту уже үйрөнүп атасыңар, ушул жерге келип, ушундай мероприятияларга катышып, школаларга, обученияларга катышсаңар, уже максат коюшту үйрөнөсүңөр дагы, уже иштеген оңоюраак болот да, тезирээк результат көрсөтүлөт да. Апам келип иштегенде 0-дон баштап иштеген. Офиске келип туруп, азыр башка жакта иштеп, совещать эткендер деле бар, окуусунда окуп, бул жакта совещать этип, же башка жумушта иштеп, бул жерде совещать эткендер бар. Апам 0-дон баштап келген, 3 жыл результат жок болгон, 2-3 жыл результат жок болгон, 15% канча турган, 18% канча турган. И ошондон кийин, ошончо терпенияден кийин апам эмнени көргөн? Именно вот бизнес по наследству көргөн да. Келечекти көргөн, потому что 5 жылдан кийин ким болот экенин көргөн да. Азыр 5-6 жылдан кийин биз ким кандай болуп атабыз 5 жыл мурун эле көрүп койгон апам. Ошол үчүн терпеливый болуп, ошол үчүн ушул жерде калып иштей баштаган. Вот. Дагы эмне десем? Вот самое главное терпение, да? Это ошол нерседен эле болот бул жердечи. Азыркы новичоктор келет да, командаңарга лидерлер. Ошону сопровождать эткенди да үйрөнгүлө. Сопровождать эткен, максат койгон, план койгон, это все вот обучение. Обучениеден эле билинет. Мен 14 жашымдан только обучение катышат элем. Бир жака катышпаган убактым болбогон да, потому что мен 2 айча кылабы, башка өзүбүздүн структурабыз болобу, келип туруп катыша берет элем школада. Школада эле обучение алып элем, обучениеден үйрөндүм. Обучениеден сүйлөштү үйрөндүм, максат коюшту үйрөндүм, Oriflame'да именно вот сопровождение, клиенттер менен кантип иштешти үйрөндүм. Мен биринчи баштаганымда бир неме болчу, каршылык болчу, бул барсам кичинекей болчу. Эч ким ишенбечү магачы. Барып туруп эле элестетип эле кичинекей бала силер келип туруп бизнести айтып атса, келип ушундай $4000 премияны аласың деп айтып атса, ушундай акчаларга жетсең болот, ушундай путешествие, Мадридти көрсөң болот, круизный лайнерге барсаң болот десең, мынтет да, туурабы? Реально мынтет да, бар жоголчу неме, жоголуп кеттиң, апаңа апарып коеюн дейт да. Туурабы? Же менке берип коет. Ошентип эле метродо жүрүп каталог таратып иштечүмүн. Каталог таратып иштеп атканда ошо чоң эжелер ушинтет эле, мен адашып калдым дейт эле да. Сен кайсы метро барасың деп адашып калдым дейт эле. Иногда мен адашып калдым деп туруп офиске алып келип туруп апама көрсөтүп туруп, мына менин апам рахмат деп туруп презентация кылып туруп эле рекрутировать этип салат дейт. Ушундай случай да болгон да. Эмнеге мен дальше иштеп баштадым 14 жашымда ушундай каршылыктардан кийин, потому что мен деле көрдүм да келечекти. Келечекти көрдүм, путешествияны көрдүм, акчаны көрдүм, ошондон кийин дальше иштеп баштадым. Мен ошол убакта неме дешим мүмкүн эле да, эми болбойт экен, мага ишенбейт экен деп таштап туруп кетип калсам деле болот эле да, башка жакачы. Ишенгеним үчүн, апама жардам бергим келгени үчүн бул жерде калдым. Апам иштеп баштаганда туугандардан баары эле каршы болчу. Бир эле мен макул болуп, поддержка берет элем апамачы. Даже мына ОМКЖМде эле выступать этип аткан. ОМКЖМде эле каршы болчу. Өмүр канчам официантка болуп иштеп, жакшы эле табып, кой дейчү да. Койгула Oriflame дейт эле да. Пакет көтөрүп жүрө бересиңер дейт эле да. Азыр уже золотой директор 7 мамлекетте компания Oriflame'ден көрүп атат. Это хороший результат да. Официант болуп иштеп жүрө бергенде, не знаю, 7 мамлекет көрөбү эле көрсөм. Кремльди көрөт. Кремльди көрөт, Кремльди көрөт да. Сыртынан деп койсуң. Андай эм эптеп көрөт да. Күнү-түнү иштейт болчу. Мен бир жерде да иштеген эмесмин. Ишенесиңерби, азыр айтсам көбү мындай ишенбейт да. Досторум айтып калам, наемный работа бир жерде да иштеген эмесмин да. Вот азыр 20-га келдимби, 21-ге иштебейм дагы да, реально айтайын силерге. Реально. Потому что мен бир жолу болгон ситуация, колледжде окуп атканда жаштык кезде подростковый ойлоносуң да, иштеш керек бир жерде, кыйынчылык көрүш керек дедим да менчи. Мен кыйынчылык көрүшүм керек. Эмнеге мигранттар, биздин туугандар иштеп атат дагы, мен ошол кыйынчылыктарды мен дагы көрүп туруп көрүшүм керек дедим да менчи. Хотел да попробовать. Бардым дагы немеге кирдим, 17 жашымда барып туруп официант болуп кирдим ишке. Айттым барып туруп 18 жаштамын дедим мен. Кичинекей болчумун анда делечи. 18 жаштамын дедим дагы, бирок просто ноябрда да мен туулган күнүмчү. Ана ноябрга чейин 18ге 17 жаштамын да. 17 жашта болуп кирип туруп 15 күнбү, 20 күнбү иштеп туруп чыгып кеткем да. Чыгып кеткем, потому что жакпады да, магачы. Бирок кыйынчылыкты көрдүм менчи. Көрдүм, попробовал. Но это единственный момент был, когда я работал.
больше нигде не работал. Всегда вот бұл жерде как индивидуальный предприниматель болып іштейсіңдер, да? Директордан выше уже сіздер бұл жерде индивидуальный предприниматель, как айтып отқандай эле начальниңер жоқ, өзіңерге өзің іштейсіңдер, да? Бұл сіздердің бизнесіңер. Ошондо мен предпринимательский характермен 14 жашымда уже обрабатывал, да? А до сих пор у меня есть лидерское качество и предпринимательское качество. Предпринимательское качество деген бұл любой моментте решение алып чыгып кетесиң, да? Досторум алдында деле любой проблема болсун, проблеманы сразу чечип чыгып кетсең болот, да? Анан көбүнчө да кыргыздар көбүнчө проблеманы ойлонуп туруп эле жатып калат. Эмнеге мындай кыласың деп туруп эле ошол проблеманын ичинде эле жашай берет да. Можно просто решить и все, не думать об этом. Ошол нерсени үйрөндүм. Это говорит о том, что мен любой жерде чыгып кетем, да? Мен банкрот болуп калып кетпейм бир жерде, мен бумуш болуп да калып кетпейм, Кудай сактасын, чыгып кетем да всегда. Бирөөнүн аркасынан иштебесем деле өзүм билгеним үчүн өзүм аркасынан иштеп предприниматель туруп эле акча таап алсам болот любой жердечи. Это у меня есть, да? Потому что этому тоже компания Oriflame обучала. Потому что кроме таких обучений еще компания тренингтерди өтөт. Башкача тренингтер бар, саморазвитие, там ораторское искусство, что только не бывает, да? Саидмурод Давлатов иногда тренинг бергенде ошол жактар барабыз командами. Это уже личностный рост. Именно личностный рост тоже компаниянын преимуществосы менен алып, мен азыр иштетип жүрүм. Да, до сих пор бул мага жардам берет, всегда жардам берет. Вот. Это не демекчисимен силерге башында ошол терпениеден, ошол кыйынчылыктан өткөндөн кийин эле уже силерде ийгилик болот. Только вот большой каменьден өткөндөн кийин эле ошол результатты көрөсүңөр, да? Если каменьден өтпөсөңөр, кээде болуп калат. Новичок келет да, бир айдын ичинде yes деп туруп 15% чыгып кеткендер бар, Это плохо на самом деле. Чындык айтканда плохо, потому что кыйынчылыкты көрбөйт ал. Дальше по-любому болот. По-любому бир жерде не то минус жагы болот. Иштеп атканда, может бир жерде неме адамдар отказ кылып койсо 15%ге бир айда чыктыбы, экинчи айда бирөө отказ кылып койсо кетип калышы мүмкүн. Ага турбайчы. Ошондуктан башында кыйынчылык болду, это вот классно это. Это реально классно. Канча отказ болсун, канча кыйынчылык болсун, ошондон кийин всегда да болот, да? Всегда результат болот, всегда малина болот. Канчалык түшүп кетесиңерби, банкрот болсоңор, ошондон кийин всегда результат болот, всегда путешествие болот, всегда вок болот, да? Вок. Вот, ошондуктан кыйынчылыктан өткүлө, терпение. Мимоза всегда айтат, силерге каалайм дейт, чтобы вы кыйынчылыкты көргүлө дейт, да? Кыйынчылыкты көргүлө. Сложность. Да, сложность, именно сложность желаю. Но еще желаю дейт, чтобы преодолеть эту сложность, да? Такой характер, чтобы преодолеть эту сложность. Ошондуктан преодолевайте сложность, всегда трудность болсун, трудный жолду тандагыла дагы, трудный характерди алгыла дагы терпеливый болуп туруп, ошол трудный жолдон өтсөңөр, анан кийин ийгиликке жетесиңер. Следующий уровень бриллиантовый директор. Ушул жылы буюрса. Америка аракет кылабыз. Лос-Анджелес, Голливуд кабарабыз. Лос-Анджелес, Голливуд. Молодец. Максимальный ким болгун келет, өзүңдү каерден көрөсүң? Максимальный. Жок, вообще Oriflame. Келген Чем ты менен. ассоциируешь себя Oriflame менен, дейт? Oriflame чем я ассоциирую, Мен Oriflame'де кимсиң? Oriflame'де кто такой Жомарт Исмаилбеков в Oriflame? Кто такой Жомарт Исмаилбеков в Oriflame? Изначально мен келип иштеп 14 жашыман келип жүрчүмүн да, окууга киргенде көбүрөөк окууга бөлүп ошондой убакыттар болчу эле. Изначально мындай болгондо пример болчумун да, 12%га чыкканда эле уже пример болчумун. Всегдачы. Көрсөтө берет эле дагы, вот 14 жашта 12% менеджер деп всегда мол жерден өтсөм, только көрсөтө берет эле, на уялып кетет эле кетечи. Это реально это слишком внимание берилип кетет да, көп внимание болсо деле көз тийбесин, не болуп кетиши мүмкүн да. Высокомерный болуп кетиши мүмкүн да, адам туурабы. Менде болгон начально, всегда эле болот, иногда болуп калат. В начале болгон, потом я понял, потом вообще болбогон. И болбойт дагы да, мен потому что өттүм да бул нерседенчи. Главное өтүп алдым. Анан кийин биринчи очередь бул пример Жомарт Исмаилбеков Oriflame'де. До сих пор эле пример, он и будет примером. Азыр деле пример, ооба. Самый молодой сапфировый директор.
Алла буйруса. Самый молодой бриллиантовый директор. Самый Самый молодой президент Болот. самый молодой президент, да. Болот. Значит, вообще ассоциация самый целеустремленный, да? Самый целеустремленный и терпеливый. Вопрос. Самый целеустремленный и терпеливый, да? Чего ты терпишь? Чего терпишь? Разные же бывает терпение. Терпение разное бывает. Терпение бывает в бизнесе, терпение бывает в семье, терпение бывает в карьере, да? Если у тебя есть хобби какое-то, любимое дело. Кроме Арифлейм у нас тоже есть любимое дело, правильно? Допустим, я лично танцор, бичмен, профессиональный танцор, а также мен актер. Очень сложно, когда именно в бизнесе очень сложно, когда у тебя есть хобби какое-то, да? И кудага шүгүр, бұл жерде уақыт өз бар, да? Мен именно бізден апам таңдағанның себебі бұл уақыт бар да, балаға уақыт мага неме берчі, да? Свобода берчі, да? Кішкенекейімнен бері свобода берген үшін мен танцевать етіп кеттім, дағаннан кейін актерское мастерствоға кіріп кеттім. Терпение именно в семье, разные бывают ситуации, правильно? У всех никто не идеален, правильно? Даже богатые плачут, это тоже правильно. В семье именно лично өзімді актерское мастерство, мен актер болғым келеді, болам актер, азыр деле актермын и буду самым крутым актером. У меня есть цели, мечты еще в другом плане, да, не только в Арифлейм. В Арифлейм бриллиантовый директор, кроме этого еще совмещаю сейчас актерское мастерство, творчество, да. Это, я говорю, целеустремленный и терпеливый во всем, не только в Арифлейм, во всем и в жизни, и как лидер, как человек. Бешіктегі баланың бек боларын кім білді дейді. Ошо Жомарт биринчи келгенде азыр айтып атат кичинекейлем деп моуну көрсөтүп атат. Жаштығында деп қояды. Жаштыгымда деп койду. Жаш кезінде. На самом деле моунчу болчу. Ушунча бала болчу да. Биздин балабыз Марат дагы ошо экөө бирдей болчу да. Экөө чуркап адамдарды чакырат эле, адам чакырып келет эле бияка. Каталогтор атат эле, иш кылып Арифлеймге аралашып иштечү да. Бүгүн мына мен вообще ошол кезде ойлоп оюма да келчү эмес. Бир күн Жомарт менин коллегам болуп ушинтип сахнада бул кичинекей сахна баягы Крокус Ситиде болду. Крокус Ситиде чыгып сүйлөйт оюма келчү эмес. Бул чыгып сүйлөдү. Эмне үчүн сүйлөдү? Потому что мунун максаты бар. Барыңар максат койгула, максат койбосоңор бул дүйнөгө келип жаралып жашап өткөнүң баардыгы бирдей. Максат койгула, силердин артыңардан из калсын. Из калсын десе эле 10 баланы төрөп койгон ал из эмес. Ошо 10 бала сенин бир кылган кызматыңды көп адамга айтып жүрө турган из калдыр. Жомарт, азаматсың балам. İşlerine ilgili, men işinem, sen neni aytkan bolsоң баарын орундатасың, потому что sen ошондой боласың, сенде максатың бар. Могу саатты колуңа таап берем же өзүңө таап аласың? Өзүңө таап аласың. Берген, таап берген. Бриллиантты колунан таап берсин. Майли, мен карап турайын. Самый главный уақытты тура пайдаланыңыз. Бұл сааттар деле бизге базарга келген компаниялар менен сатылган эмес. Арзан саат эмес. Бриллиант болсо семирет да, колдо да семирет. Ушунча чоңоюп калды го десең. Бар мı? Var. Үйгө кетип калдым, эмне түшүнөт.